Атар таңдын батар кечи бар экен, ардактуу телекөрүүчүлөр, арыбаңыздар мына ошол кечте кайрадан Кемус каналында кефир программасына көрүшүп турган учурубуз. Барыңыздарга кутмандуу кеч каалайлы. Мына ошол кечтен баштап биздин канал менен бирге болуңуздар. Кемус каналында кефир программасы башталып турган учур. Сиздер менен 60 мүнөт бою Айпери Адамкулова кызмат кылат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин каналдан алыстабай турсаңыздар болот. Ал эми бүгүнкү программабыздын коногу өтө кызыктуу, жылдыздуу коногубуз келип калды. Алдыңкы мүнөттөрдө биргеликте сүйлөшүп, сиздер менен дагы алга карай сапарлаш бололу деп турган учурубуз. Бизге кошулсаңыздар болот. Координаттар 56 46 85 түз байланыштын телефону иштеп аткан учур. Андан сырткары бизде социалдык тармактардан издесеңиздер болот. Кемус деп катталганбыз. Мына ошол жерден билдирүү узатып койсоңуздар болот. Ал эми бүгүнкү программабыздын демөөрчүсү, эфир программасынын демөөрчүсү бул Легенда Сусундугу жана Шорок компаниясына ыраазычылык билдирип коелу. Ал эми бүгүнкү программабыздын коногу болсо жаңыдан Аяр деген ысымды эл журтка таанытып келе жаткан жана мыкты чыгармалардын аткаруучусу Аяр. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Эл журт менен амандашып алыңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Мына ушундай учурашуудан кийин биз кефир программасын баштайлы деп турган учурубуз. Эгерде Аярга көптөн бери суроолор жаралып жүргөн болсо, же сунуштарды калтырам деген болсоңуз, анда бул мүмкүнчүлүк бир гана биздин каналда түзүлүп турган учур. Анда байланышка келиңиздер 56 46 85 түз байланыштын телефону. Сиздер байланышка келгенче мен өзүм суроолорум менен кайрыла берели. Аяр, азыркы учурда жайдабыз, аптап, ысык дегендей, эмне менен алектенип атасыз? Чыгармачылык менен алектенип жүрөсүзбү же эс алуудасызбы? Чынын айтсам, экөө менен тең алектенип атам. Жаңы эле көлдөн эс алып келдик. Анан кайра эле ошол ыр жаздыруу, клиптин съемкаларын алдыга азыр ошол планировать этип ошол нерселер менен алектенип жатабыз. Жакшы экен. Анда баягы ырларды жаздырып деп калдыңыз. Кандай жаңылыктар менен бизди сүйүндүрөт деп турасыз? Жаңылыктар азыр алдыга 2 ыр жазып жатабыз. Бир ыр биздин элдик ыр болот. Биздин ага эжелерибиз ырдап жүргөн эски ырлардын бири. Экинчиси болсо ошол өзүмдүн авторский ырым десем жаңылышпайм. Ошол азырынча сыр болуп турсун, анан даяр болгондо көргүзөбүз. Биз уккандан кийин гана анан ошолор турбайбы дегендей болот. Биз телекөрүүчүлөрүбүзгө айта кетеличи, эгерде сиздер тараптан мыкты суроолор жаңыра турган болсо, ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде Sierra Coffee деген атайын бизге сонун кофени алып келип коюштур. Бул пакет кофени сиздерге тапшырууга аракет кылалы. Эгерде кызыктуу, оригиналдуу суроолор болсо, анда мына ушул кофени утуп алуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Кандай жакшы, бир эле сонун суроо берип туруп ушул кофени утуп кеткен. Демек, чамдасаңыздар болот, биз сиздерди күтүп калалы. Ал эми айтып калдыңыз, ырларды жаздырып атабыз. Деги эле чыгармачылык чөйрөдө жүрөсүз дегендей, деги эле чыгармачылык жашоону эмне үчүн тандап алдыңыз? Же бул бала кезден берки келаткан кыялдар беле? Бардык эле ошол ырдайм деген биздин ага эжелерибиз, өзүмдүн тең чамал курдаштарыман деле угуп калам. Бардыгын тең бала чагынан келаткан кыялы, анан жылдан жылга чоңоюп бул өздөрүнүн профессиясына, өздөрүнүн максаттарына жетүүгө айланган. Ошол меники деле ошол кичинекейимден бери келаткан. Демек, кыялдарыңызга жеттим деп ойлойсузбу? Четине жеттим. Азыр дагы алда койгон максаттарыбыз, ойлорубуз бар, ошо жетип келатабыз, Кудайым буйрса. Анда сиздин билимиңиз туурасында сөз кылсак, деги эле кайсы окуу жайды бүттүңүз эле, музыкалык билим барбы дегендей? Мен өзүм Көлдөн укулуну болом, ошону айтып өтөйүн. Ошо Көлдөн Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик университетин аяктагам. Факультет, эконом факультети, налоговый системасы болот. Анан ошол окууну окуп атып, параллельно ошол жактан Туманов атындагы биздин музыкальный училище бар эле, ошол жактан билим алып атып, анан бул жака которулуп кеттим. Анан бүтпөй калдым окуумду. Анан азыр бул жакта кайсыга которулдуңуз эле? Бул жактан Караколдо жашап атам, Бишкекке өзүм жашаган жерибиз. Анан бул жактан азыр биздин консерваториядан сабак алып жатабыз. Жакшы. Демек, баягы музыкалык диплому бар ырчы болуп турбайсызбы келечекте? Кудайым буйрса, ал нерсе бардык эле кишиге, бардык эле чыгармачыл адамга керек, анан биз дагы аракет кылып жатабыз. Жакшы экен. Ал эми сизди бир кайсы бир телеканалдардан көрүп калдык элек, ушул бир
сынақтан өтіп кетіп, ошол жерден ырдап, эл көзүнө алынып калдыңыз болуш керек. Ошол сынак турасын айтып берсеңиз, тактап айтканда ошол коомдук биринчи каналдагы сынак болду эле. Ошол жерден сиз өтүп калдыңыз беле? Турквизион деген конкурс болгон. Ошол жакка катышып, ал жактан өзүбүздү сынап көрөлү, элге талантыбыз Кудайдын жараткан Алла Тааланын берген таланты жагат бекенби деп ошо катышып көргөнбүз. Кудай буйрса жакшы. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин каналга кошулсаңыздар болот. Бүгүнкү студиябыздын коногу жаңыдан мыкты чыгармаларды аткарып келе жаткан Аяр студиябыздын коногу. Эгерде суроолор бар боло турган болсо, кызыктырчу суроо болсо, анда сөзсүз түрдө байланышка келсеңиз болот. 564685 түз байланыштын телефону. Эгерде кызыктуу оригиналдуу суроо боло турган болсо, анда биз жогоруда көрсөткөн Сиера кофени сиздерге колуңуздарга бергенге даярбыз. Келип алып кетсеңиздер болот. Ал эми азыр болсо баарыбыз биргеликте кей фото рубрикасына кезек берели. Аярдын сүрөттөрүн көрөткөнбүз, андан кийин жолугушабыз. Биз болсо кефир программасын улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Биз кей фото рубрикасын көрүп өттүк. Азыр эле ал эми Аяр деп жазылып калган туурасында аябай сөз болуп кетти эфирден сырткары. Дегиле сиздин атыңызды Аяр деп ким койгон? Негизи Я эмес, Ый, Ары болуп жазылат, Көрүүчүлөргө түшүндүрүп айта кетеличи. 4 тамга болуп жазылат ошо. Ый, анан Ары. Баары эле көп жерден концерттерге барып калганда, дос балдарымдын гастролдоп жүргөн концерттерине конок болуп барып калганда баары тең билбей ушу 3 тамга кылып жазып алышат. Анан баарына тең айтам 4 тамга деп. Демек, биз эле адашып калбай, элдин баары эле адашып турбайбы? Деги эле атыңызды ким койду эле? Ата-энем койгон. Аяр деген эмнени түшүндүрөт экен? Аяр деген бул жөнөкөй, жүрөгү жумшак, боорукер адам дегенди түшүндүрөт. Анан грек элинде дагы бир миф, өздөрүнүн мифи бар ошол. Аяр деген периште болуптур. Жаман жин шайтандардан жердеги адамдарды коргоп, ошондой жакшы периште болгон экен. Ошол жөнүндө дагы миф бар. Жакшы экен. Ал эми биз жалпы көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте сизди ырдаталы деп турган учурубуз, бир чыгарма аткарып бербейсизби? Макул. Кайсы чыгарма болсун? Өзүмдүн жакшы көргөн ошол ырларымдын арасынан өзүмө жакыныраагы бар. Анткени ал ырды мен мектептеги кезимден бери эле ырдап, апам үйдөн апам ырдайт. Анан апам экөөбүз ырдап калчук кичинекей чагымда. Анан ошондон бир куплет ырдап берейин. Макул, жакшы болот. Ой, ботогөз бозой сени сагынган, жылытсамды жүрөктөгү жалындан. Башың ике бал сөзүңдү таттырбай, бачым басып өтүп кеттиң жанымдан. Ай,
Başım basıp ötüp kettin canımdan. Азамасы сонун чыгарма болду жана сонун аткаруу. Ал эми дегеле сиз ырдаган ырларды сизге ырдаганга баягы тандоого ким жардам берет же өзүңүз эле тандап ырдайсызбы? Негизи жүрөгүбүзгө жакын ыр өзү биз ырды тандабайбыз, ыр бизди тандайт дегендей. Негизи бул ыр жөн эле эмес, ар бир ырдын билинбеген өзүнүн жан дүйнөсү болот. Андыктан ошол жан дүйнө келип бизди өзү тандайт. Ал жактан дагы ал ырды биз тапкандан кийин биздин кеңешчү адамдарыбыз бар, продюсерлерибиз, өзүбүздүн бардык кеңешчи адамдарыбыз чогулуп, анан бир жыйынтыкка келип, анан ошол ырды иштеп баштайбыз. Эми азыркы учурда көптөгөн жаш ырчыларыбыз эле, улуу муундагы ырчыларыбыз эле көбүнчө ошол продюсер менен же болбосо менеджер менен иштешүү менен алектенишет. Сиз кимдер менен иштешесиз? Же өзүңүз алектенип жүрөсүзбү азыркы учурда? Жок, ушул тапка чейин азыр ошо Cinemark Production деген компания бар. Ошол компаниянын жетекчиси Арсен Мендебаев деген байке бар. Ошол байкенин көп жардамы тийип, анан чогуу иштешип келатабыз. Анан биздин дагы жардам берген, бизди колдогон адамдар көп десем жаңылышпайм, анткени бир эле четинен айтып өтсөк, ушул сиздердин каналыңыздар, Кеймус жана радио, телевидение, ушул бардык чоң Биз жок болсо эмне кылмаксыңар деп коем. Албетте, тамаша, таланттуу адамдарга жардам берүү биздин да милдетибиз болуш керек. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз Кефир программасында отурабыз. Студиябыздын коногу Аяр. Эгерде сиздерде суроо пайда болгон болсо, байланышка келе берсеңиздер болот. Ал эми кызыктырчу нерсе бизге эң сонун Sierra Coffee деген кофе алып келиптир. Мына ошону ойнотуп турган учурубуз кызыктуу жана ошондой эле оригиналдуу суроо пайда боло турган болсо, ошол кофени алып кетүү мүмкүнчүлүгү бар экен. Демек, аракет кылсаңыздар болот. Досам байланышка келип калды көрүүчү. Саламатсызбы? Алло. Хош келиңиз, атыңыз ким? Алло, саламатсызбы? Атым Гүлназ. Гүлназ, хош келиңиз. Сизде кандай суроо бар? Ардактуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Бизди телефондо гана уксаңыз. Аябай оригиналдуу Айта бергиз. Оригиналдуу певец, мындай өтө аны сурайт элем. Аярдын вообще мындай стильный, анан башкача клипи дагы аябай мени мындай привлек да, клипчи. Аябай жакшы тартылган клипи бар, где он велосипед менен клипте жүрөт да, аябай жакшы да. Анан ошону сурайт элем, ушул стилди продюсер ушун тандайбы, выбирает же ал өзү ушундай стиль жизни, өзү ушундай, он сам такой дегендейчи. Түшүнүктүү. Сурооңуз, дагы сурооңуз барбы же жокпу? Жок, ушул эле суроом. Чоң рахмат сизге, Гүлназ, байланышка келип койгондугуңуз үчүн. Суроо түшүнүктүү эле болду болуш керек, э? Суроо түшүнүктүү, туура. Стилди негизи клиптин идеясын ошол өзүмдүн продюсерим айтып өткөндөй Арсен байке, ошол бардык идея ошол байкеники десем жаңылышпайм, анткени биз иштеп баштаганда бизге жардам берген дагы Замира Молдошева, биздин стилист эжекебиз да жардам берип баштады. Анан ошо Замира эженин, Арсен байкенин бул ийгиликтери, иштери десек жаңылышпайм. Эми клип тартуу боюнча Cinemark Production'дан чыгып аткан ар бир клип өзгөчө болот болуш керек, өзгөчө продюсер болуп аткан болсо сөзсүз түрдө ар бир ырчысына жардам берүүгө аракет кылат болуш керек. Ал эми Арсен байкеге ийгиликтерди каалап калалы. Ал эми дегеле чыгармачылыкка келгениңизге аз гана убакыттар болсо дагы ийгиликтерге жетип атасыз дегендей, анан чыгармачылыкка келип эмнеси оор, эмнеси жеңил экенин байкадыңыз? Негизи ар бир сиздики да, биздики дагы ушу көрүп жаткан биздин бардык көрүүчүлөрдүн дагы өздөрүнүн профессиялары бар да. Анан ошол ар бир жумуштун ошол адамдын, ошол кесипти аркалаган адамдын алына жараша өздөрүнүн түйшүктөрү болот. Анын баарын айтып отурсак, оор жагы көп эле деп коесузбу? Оор жагы дагы көп, жакшы жагы дагы бар. Тең салмакта. Дегеле баягы сурайын дегеним, эмне таптыңыз чыгармачылыктан?
карманчылыкта эмне таптым. Кичинекей чагымдан бери жүрөгүмдү эзип оорутуп келаткан менин мечтам десем жаңылышпайм. Өзүмдүн максатым ошол максаттарымды таап, ошол ийгиликтериме жетип, кубанып келе жаткан бул азыр ошол чагымда. Түшүнүктүү. Анда эмесе баарыбыз биргеликте Аярдын сонун чыгармасын угат экенбиз. Мына ошол жогоруда мактап өткөн клиптердин бирин көрөлү, Аярдын аткаруусунда болсун. Андан кийин сөзсүз түрдө баарыбыз биргеликте көрүшөбүз. Биз болсо кефир программасын уланталы ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кефир программасында Аяр студиябыздын конокто сиздердин суроолоруңуздарды күтүп отурат. Ал эми биз болсо сиздерди күтүп аткан учурубуз, суроолорду жайната берсеңиздер болот. 564685 түз байланыштын телефону иштеп аткан учур. Ал эми сиз жогоруда айтып калдыңыз, ошо бала кезде бир кыялданып келген көк сөмөлөрдү депчи. Анан бул учурга чейин ошол кимди көмүр тутуп ушундай болуп ырдап чыксам деп
бир алардын ыры менен ооруп калдыңыз эле? Бул учурга чейин негизи өзүмдүн кумир туткан адам бул менин өзүмдүн атам болот. Атамды кичинекей чагыман эле ким болосуң чоңойгондо десе атам болом деп айтчумун. Анан бардык эле биздин ушу кыргыз эстрадасынын жылдыздарын бардыгын көрүп, кыймыл жоругун көрүп, ошол ырчылардай болом мен дагы деп кыялданчумун чын айтканда. Музыкалык аспаптардан кайсыл аспаптарда кол ойнотосуз? Азыр көптөн бери чынын айтсам гитараны үйрөнүп келатам. Сабак алып, качан чертип баштайм билбейм. Бул гитарист менен келем дедиңиз эле келбей калдыңыз, Гитарист дос балам менен келмекмин. Экөөбүз көп жерге ушундай эфир болгондо, выступление болгондо чогуу барып чогуу иштейбиз. Анан ал көлдө эс алып кетип калыптыр. Ошо келбей калды. Тилекке каршы болуп калды. Анан баягы көбүнчө эле ырчыларыбыз ушул чыгармачылыктан сырткары ушул баягы кабак деп коебуз го. Атайын кафе ресторандарда ырдап дегендей өздөрүнчө акча табышат. Сизде кандай? Ушул жаатында сиз дагы ырдайсызбы же бир гана ушул сахнага чыгып ырдайсызбы? Негизи биз айтып атпайбызбы акча таап депчи. Ал нерсеси да бар. Баскан турган акча болуп ошол керек болот. Анан бул өзүнчө бир школа да. Анткени ал жактан дүйнө жүзүндө эмне хит болуп атса, ошолордун баардыгын жаттап, ырдабага туура келет. Анан ал дагы өзүнчө бир консерваториядан агайлардан сабак алсак, кабактан биз башкача дагы өзүбүзгө керектүү сабактарды алабыз десек, жаңылышпайм. Негизи чынын айтканда иштейм. Жакшы экен. Ал эми кайсы жерде иштегениңизди айтпай эле коелубу? Макул. Элдин көзүнчө жарыялап эле коелу, ал жерлерде бизге жарнамалык түрмөктө болуп кетиши мүмкүн. Бул ал эми мындай суроо бергим келип атат. Деги эле чыгармачылыкка келген ар бир инсан баягы улуу мундагы ырчыларыбыз айтып калышат, ушу келгендердин көбүнчөсү чыдагандары гана калат депчи, чыгармачылык ушунчалык оор жумуш депчи. Ал эми ушул баягы продюсер менен иштеш баштагандан кийин сизге бул оорчулуктар билинген жокпу же билинип эле атабы дегенде ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Оорчулуктар билинип эле жатат, анткени биз ошол өзүмдүн продюсерим бар, эчтеке кылбай үйдө чалкалап жатам деп ошентип жата албайбыз да. Биз дагы колубуздан келген иштерди кылып, бири-бирибизди колдон буттан сүйрөп, ошентип иш жүргүзөбүз дегендей. Анан түйшүктөрү бар. Ал эми ошол бул учурга чейин 2 клип тарткан экенсиздер. 2 клиптен ушул продюсериңизге таандыкпы же өзүңүз да идея кошкон учурларыңыз болгонбу? Идея ошол чогуу отуруп бул жагын мындай кылып тарталы деп атабыз. Сен оюнгандай жагабы ошондой тартсак деп. Мен ошо продюсердин өзгөчөлүк жагы ошол жагы жагат, анткени сизден кеңеш турат, иштерди кыларда менин оюмду дагы сурап, ошол оюма ылайыктап иш жүргүзөбүз. Анан менин дагы идеяларым бар, ошол байкенин идеясы дагы көп дегендей, барыбыз чогуу. Кыргыз шоу-бизнесине эмне жаңылык киргизейин деген оюңуз бар? Жаңылыктын айтсам, болгону өзүбүздүн Кудай жараткан Алла Тааланын берген талантын тартуулайлы деп жатабыз. Анан эл менен эл болуп эле чогуу болобуз. Жакшы экен. Ал эми ырларды жаздырууда кайсыл бир акындарга кайрыласыздар, кимдер менен иштешесиздер? Ырларды жаздырууда Алтынбек Алымов деген биздин байкебиз бар. Ошол байке менин ырларымды, алгач ырларым Ардагым карындаш деген ырларымды ошол байке жазып берген. Андан кийин болсо, кийинки акыркы ырларымды болсо өзүм жаздым. Автору сөзү болгон ошо Тамчы менен деген ырды жазып жарыкка чыгардык. Бото көз деген ырыбыз болсо элдик ыр болот, Рыспай Абдыкадыровдон. Жакшы экен. Өзүм жаздым деп калдыңыз. Деги эле бул баягы жаза коймой адатыңыз кичинеңизден бери бар беле же ырчы болгондон кийин ушу жазып көрөйүнчү деп жазып көрдүңүзбү? Негизи кичинекей кезимден эле бар. Жазып, ырдап үйдөн элге көргөзбөй уялып койчумун. Анан кийин ошол айтып коет эмеспи, илхом канча келисе ошого жараша жазылат деп, жана келип баштады, көп жазып баштадык. Анан жыл өткөн сайын ошол жазган нерселерибиз күч алып, курчуп, ошентип баштады. Анан жазып көрдүк. 2 ыр жазып көрдүк, Кудай буйрса, өзүм авторский ырларым. Анан
жакшы эле болду. Элге сунушталды, э? Элге сунушталды. Жакшы экен. Анда азыр бизге бир чыгарма аткарып бериңиз. Кандай чыгарманы аткарсак? Балким өзүңүз чыгарган ырларды ырдап беретирсиз. Негизи биринчи чыккан ырларыман ырдап берейин. Макул, жакшы болот. Карындаш деген ырыбыз бар. Баары карындаштарга арналсын, э? Жалпы көздөрү карагат болгон биздин кыргыздын карындаштарыбыз ошол силерге арналмакчы. Анан ошол ырдан бир макул. Болот. Карындаш жүрөгүмдү козгоду, карегиңе кадалганда, кайталап көргүм келет өзүңдү, сагынычтарга мен батканда. Көздөрүң мөлтүрөгөн карагат, көргөн жан эңсеп сени тамшангандай, ирмелет кирпиктериң жаралап, сезимге жалын жаккандай, сага махаббаттын гүлдөрүн сунам. Мага чын жүрөктөн жылмайып койсоң, жаным балдай ширин сөздөрүм менен, сүйөм деп койсоң. Ой, азырбасыз колчабалар, өнүңүзгө береке. Өзүмдөсүн чаппасам болбой калды деп. Албетте, экран артында отурган ар бир көрүүчүбүз кол чабып отурат деген ишеничтебиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан кефир программасы ал эми жандуу үн менен ырдап өткөн бизге аяр болду. Сиздер байланышка келсеңиздер болот. 56-46-85 түз байланыштын телефону иштеп аткан учур. Жогоруда көрсөткөн биздин кофени утуп алуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Ал эми бүгүнкү программабыздын демөөрчүсү Легенда Сусундугу жана Шоро компаниясына ыраазычылык билдирип коелу. Ал эми кайрадан суроого кайрыла турган болсок, деги эле чыгармачылыктагы ар бир баягы инсан элдин көз алдына жүрөткөндүгүндөй, элге кызыктырат экендигиндей, анан биздин кыздарыбыз кызыгып калды болуш керек аярдын жеке жашоосуна. Жеке жашооңуз туурасында сөз кылбайлыбы? Алы? Айтып бергиз эми. Эмнелерин айтып берейин? Деги эле того тер жерин айталычы, сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Сүйлөшкөн кызым жок. Тамаша. Негизи издеп жүрөм. Азырынча. Кандай кыздарды издеп жүрөсүз? Кыздар даярдана берсин ошого. Негизи биздин кыргыздын кыздары баары эле татынакай. Ал жагынан эч ким менен спорт этүүгө болбойт. Андыктан бир күнү бир жерден татынакай жүрөгүбүзгө жаккан кыз жолугуп калат болуш керек. Мына ошол кызга жолуккандан кийин көбүрөөк ырлар жаралып баштаган болуш керек, э, сүйүү темасында. Негизи баягы биздин студиябызга акындар да келип калышкан эле, анан ырлар кайсы учурда жаралат, деги эле көлдүн жээгинде отуруп көбүрөөк ыр жазасыздар деп сурап калсак айтышты эле. Баардык нерсени башыңан өткөрмөйүнчө ошол деңгээлде ыр чыкпайт депчи. Алар биз сүйүү темасына ыр жазгыбыз келсе бирөөнүн сөзү сүйүшүбүз керек депчи. Анын сыңарында мыкты деңгээлде жеткириш үчүн балким сүйүшүңүздөр керек го деп ойлойм да ырчылар үчүн. Эмнеси болсо да кайгылуу ырлар жазбасак экен. Ооба, кайрадан кетип калды дебей, э. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде сонун маек жүрүүдө, тамаша чындык аралаш баардыгы болуп атат. Сиз дагы кошулсаңыздар болот. Ал эми азыр болсо бир музыкалык чыгармага кезек берели. Бул клипти дагы жандуу үнүңүздөргө азыр кылып алып алсаңыздар болот экен. Андан кийин көрүшөлү. Aruba
Кефир программасын уланталы ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кефир программасы да бир жолу эскертем. Ал эми бүгүнкү студиябыздын коногу болсо, эң жакшы чыгармалардын аткаруучусу Аяр. Эгерде сиздерде суроолор бар боло турган болсо, анда байланышка келсеңиздер болот. 56-46-85 түз байланыштын телефону иштеп аткан учур. А биз болсо суроолорубуз менен кайрыла берели. Деги эле ырчылык өнөр баягы көбүнчө ырчыларыбыз айтып калат, кан менен өтөт деп коет эмеспи? Деги эле сиз жакта балким аталарыңыз жактан ардап, тай жактарыңыз ырдап калгандыр дегендей, же болбосо ата-энеңиз ырчыдыр. Ошол туурасында айтып берсең. Ооба, өзүмдүн апам ырдайт. Апам жакшы ырдайт, ошо апамдан берилген, өтүп кеткен болуш керек. Апаңыз жумгалдык турбайбы? Ошо жакшы ырдайт болуш керек. Балким. Жумгалда таланттар көп эмеспи? Туура, жумгалда көлдө деле көп. Ошо мен чогултпайбы деп негизи эле кыргыз эли өз таланты келишет да. Ооба. Негизи өзүмдүн тайларым нарындан болот. Ошо нарындан көлгө барып азыр жашап калышкан. Нарындан келген болуш керек, нарындан көлгө тийип, ошону ойлонуп атам да, нарындан келген окшойт. Албетте, тамаша баардык нерсени эфирден сырткары сүйлөшүп калдык элек. Апасы жумгалдык экенин айтып атты эле, аны тамашалап сүйлөшүп атабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ал эми кийинки суроо мындай болсун. Деги эле чыгармачыл чөйрөдө жүрүүнүн өзү татаал да. Ар бир адамга сын пикир сөзсүз түрдө айтылып турат дегендей, аз эле болгон болсо дагы сиз тарапка сын пикирлер айтылып атабы, же азырынча анчалык чоң деңгээлде деле айтыла турган сөздөр боло элекпи? Ар кандай учур болот. Сөзсүз сөздөр айтылат, жакшы сөздөр айтылат көбүнчө. Болуп турат буюрса. Ал эми баягы сиз тарапка сизге жакпаган сын пикир айтылып калса эмне кыласыз? Эчтеке кылбайм, күлүп коем, жыргап. Жыргаппы, ошондой сын пикир айтыла элек окшойт сизге, менин билишимче, Негизи 5 кол тең эмес деп коет эмеспи? Анан ар бир адамдын өзүнүн жеке ой пикири болот. Анан айтылган учурлар да болот, айтылбаган учурлар да болот. Жакшы экен. Ал эми алдыга койгон кандай пландар болуп атат? Алдыга койгон азыр биринчи планым сиздердин эфирге келгенде дайыма эле сиз эле ошол келген конокторго суроо бере берет болушуңар керек. Бүгүн өзгөчө кылып мен суроо берип көрбөйүнбү дегем сизге. Биринчи планым ушул болуп атабы? Биринчи планым ушул болуп атат. Башка деле планыбыз бар, бирок азыркы дагы. Келген ырчылардан биринчи жолу ушундай нерсе күтүп атам мен дагы. Ошо. А сиз эмне үчүн? Сиз эмне үчүн журналистка болом деп чечтиңиз эле? Мен да эми ырчылардай болуп, кыйын болуп жооп берейин, тип отуруп алыпчы. Образга кирип. Билбейм, эми ушул журналистикага кирип калганыма ушул атам, апам себепкер болуп калган. Албетте, тамаша. Эми сурооңузга жооп берип коеюн. Журналистика бул ар тараптуу кесип, ошонун ичинде алып баруучулук, диджейлик, жана ошондой эле журналистика, сюжет, монтаж жасоо дегендер бар. Анын ичинен алып баруучулук жан дүйнөмө жакын болуп калды, себеби дегенде баягы ар бир адамдын дээринде бир нерсе болот экен да. Бул бала кезден бери келаткан концерттерди уюштуруп, алып баруучу болуп эле жүрчүмүн. Ошол дээримди бир аз да болсо талантымды кармап кетирбейин деп эле тандап калдым. Йоо, деп коесузбу? Тамаша. Биринчи максатыңыз орундалдыбы? Орундалды. Экинчи максатыңызчы? Тарс эткен бар тамаша деп айтып эмеспи? Тамаша түзөлү дедик атайын, Туура, анан биздин алдыга койгон максаттарыбыз жалаң гана ийгиликтер менен ушул угармандарды, көрүүчүлөрдү, сиздерди, баарыңыздарды кубанталы деген ойлорубуз бар, пландарыбыз бар. Анан негизи ошолорду сөз менен айтып эмес, иш жүзүндө көргөзүп, иш жүзүндө тартууласак аябай жакшы болот эле деген ойдобуз. Жакшы максаттар бар экен. Биринчиси орундалды, эми кийинкилердин ордуна ала берсин дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин каналга кошулсаңыздар болот. Кемуз каналында Кефир программасы жүрүүдө. Бүгүнкү программабыздын демөөрчүсү Легенда суусундугу жана Шоро компаниясы. Ал эми студиябыздын коногу Аяр. Аярга кызыктуу суроолорду бере турган болсоңуздар,
аяр биз суроолорду бергиче өз суроолорду берип жүрүп атат, ошондуктан ага мүмкүнчүлүк бербейли. Сиздер тараптан мыкты суроолор, кызыктуу суроолор бар боло турган болсо, Сера кофеден эң сонун ушул пакеттин ичиндеги кофени утуп алуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Деги эле кофе жактырасызбы? Жактырам. Анткени жумуштан чарчап уйку келип баратканда кофе ичебиз көп. Жакшы экен. Анда жогорудагы сурооңуз үчүн кофени сизге бердим деп коеюн. Албетте, тамаша көрүүчүлөрүбүзгө арнайлы, эгерде кимде-ким жакшы мыкты суроо бере турган болсо, биз сиздерди күтүп калалы. 56-46-85 түз байнаштын телефону иштеп атат. Ал эми азыр болсо жарнамалык түрмөккө кезек береткенбиз. Баарыбыз биргеликте жарнама көрөлү, андан кийин сөз түрдө жолугушабыз. Биз болсо кефир программасын уланталы, ардактуу телекөрүүчүлөр, бул кечтин жакшы маанайдагы бөлүгүн биздин канал менен өткөрсөңүздөр болот. Атар таңдын батар кечи, мына ушул кеч ал эми баткан кечтин атар таң болот экен. Ошол таңга чейин жакшы маанайды биргеликте өткөрүүнү каалап аткан болсоңуз, анда Кемуз каналы сиздер үчүн кызмат кылууда. Музыкалык чыгармаларды сиздерге сунабыз. Андан сырткары эң сонун студиябыздын кондоктору менен маектерибизде отурган учурубуз. Сиздерден да суроо күтөлү, байланышкан келсеңиздер болот. Ал эми азыр болсо кайрадан аярды ырдаткыбыз келип турат. Себеби дегенде биздин бүгүнкү эфирибиз мыкты маанайда өтүп атат. Ошо менен бирге музыкалык чыгармаларды аткарып берели. Жок, аткарбайм дебейм. Тамаша. Мен дагы өзүмө жаккан дагы бир ыр бар. Анан ошону ырдасам болот да деп коеюн. Тамаша. Аралап шаар ичин басып жүрдүм. Андагы ак бурултун эсиңдеби, ойгонуп уйкусунан желиңди ашкан оттору Бишкегимдин кечиндеги. Эң сонун чыгарма болуп өттү. Эми мындай суроо бергим келип атат. Деги эле эгерде сунуш түшүп калса силерге, эң маани маңызы терең бир ыр, анан алдыңкы күндөрдө хит боло турган бир ыр. Экөөнүн кайсынысын тандайт элеңиз? Биринчисин тандамакмын го дейм. Маани маңыздуусун, Мааниси маңыздуусун ошол ыр. Анткени ошол мааниси болсо, маңызды болсо, сиз айткандай ошол ыр хит болот болуш керек деп ойлойм. Азаматсыз. Кол чабалар эле. Чынында баягы көп учурда ушул суроону ырчаларга берип калам, анан көбүнчөсү маани маңыздуусуну тандайт да. Анан бирок ырларын карап көрсөң, баягы азыркы учурда улуу мундагы инсандарыбыз көбүрөөк нааразы болуп калышат ырлардын сөздөрүнө, маанисине, клиптердин маанисине, деги эле сөздөрдү каяка жаздырышат деген суроолор пайда болуп кетет да. Анан бирок ар бир ырчынын эле максаты мына ушундай болсо, анда хитрлар сөздөрү жаралат болуш керек. Туура, биз дагы ошол сиз айткандай жаштарга арнап ырдай берип, биз дагы ошол сөздөргө көңүл буруп келатабыз. Сүйдүм, күйдүм. Анан акыркы азыр учурларда эски ырларга көп көңүл бура баштадык. Жакшы экен. Ал эми клип жөнүндө сөз кыла турган болсок, ошол эле кызы таштап кетип же баласы таштап кетип дегендей клиптер азыркы учурда өтө бири-бирине окшош эмеспи? Сиздин оюңуз боюнча кандай, азыркы заманыбыздын көрүнүшү ушундай болуп атабы же баягы бирин бири туруу максатында эле ушундай клиптер тартылып атабы? Менин оюмча негизи ар бир ошол тартылган клиптер ошол чыгармачыл адамдын ошол сиз айтып аткан клиптерди тартылган адамдар өздөрүнүн жүрөгүнөн чыгарып, ошол клипти өздөрү идеяларын топтоп, көп эмгегин жумшап тартышат. Андыктан мен сын кое албайм го дейм. Эл таразы эл сынчы болсун. Андыктан баардык элдин колунда. Ал эми өзүңүздүн клипке келе турган болсок, деги эле баягы маани маңызы боюнча аларды баягы продюсериңиз менен кеңешип тартыңыз дейли. Келечектеги баягы клиптер жөнүндө бир аз өзүңүз ойлонуп, идея түзүп койгон учурларыңыз болду беле? Буга чейинки клиптердин 2 клибим бар, көп эмес. Анан ошол 2 клиптин биз сюжети, чынын айтсам, азыраак десек жаңылышпайм, анткени ал клипте биз ырдын маанисине жараша
болгону биздин көрүүчүлөргө жакшы маанай позитив тартуулагыбыз келген. Ырдын сюжети кыскараак. Анан кийинки азыр чыгара турган ырларыбызга биз сюжетин чоң кылып, жакшы ойлонуп, ошо терең ойлонуп тарткан атабыз. Жакшы. Эми сынактар туурасында сөз кыла турган болсок, жогоруда бир сынакты айтып өттүңүз. Кандай сынактарга катыштыңыз эле, байгелерге болдуңуз эле жана азыркы учурда сынактарга сунуштар түшүп атабы? Сынактарга сунуштар негизи түшпөйт. Ал сынактарга өзүбүз барып сунушташыбыз керек өзүбүздү. Биринчиден анан негизи азыр оюбузда чет өлкөгө жакшы сынактар болуп калса катышалы деген ойлорубуз бар, жакшы ой тилектерибиз. Анан чет өлкөдө эле Кыргызстан ичинде болсочу? Кыргызстан ичинде болсо дагы катышабыз. Кудай буйрса. Ал эми сынактарыңыз бул учурга чейин катышкан? Буга чейин катышкан сынактарым ошол Турк Визион деген сынакка катышкам. Анан мен ошол бала чагымда мектепте, школда окуп жүргөн кезимде Суперстар деген конкурс болду эле. Ошого катышкам, ошол 2 сынак. Жакшы экен, түшүнүктүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан кефир программасы болууда. Биздин каналга кошулсаңыздар болот. Көрүп отургандар болсо жөн эле отурбаңыздар. Уюлдук телефонду же шаардык телефонду колго алыңыз дагы 5646-85 номерин терсеңиздер болот. Биз сиздерге кургол кетирбейбиз, белектерди камдап койдук. Мына ошол белектерди утуп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми азыр болсо бир музыкалык чыгармага кезек берели. Сөз түрдө андан кийин сөз түрдө көрүшөбүз. Aldıma çalsın pulpurası Ansız dele caradar жүрөгүмдү Nege mınça kıynaysın Жазыма Öldürөгүн көздөрүмө Жашырбай Керемети сүйүндүм мага берчи Жазыма Жалгыздыктын кучагына кабылбай Арначы бакытты сенден күткөн Өзүңдү сагындым Сүрөтүңдү карасам нурдан асып Көзүң күлүп сен мага жылмаясың Сагындырбай алыстан мага келип Качан сүйүп суунасың Жазыма Öldürөгүн көздөрүмө жашырбай Керемети сүйүндүм мага берчи Жазыма Жалгыздыктын кучагына кабылбай Арначы бакытты сенден күткөн Өзүңдү сагындым
Эфир программасы уланууда Нурмат Садыровдун аткаруусунда бул чыгарма болуп өтүп атат. Телекөрүүчүлөр, алеби бизде аз гана убакыттар калды. Мына ошол убакыттар аралыгында биз сиздерге эң сонун маек менен бүтүрөлү деп турган учурубуз жана сиздер да кошулуп калсаңыздар болот. Эми бизге бул кофе биздин колдо калбасын. Сиздер утуп кетсеңиздер болот. Болбосо биз ичип алабыз. Ошондуктан сиздер утуп кетиңиздер. Бизге байланышка чыккан бир гана көрүүчүбүз болду деп наразы болуп атсам, байланышка келип калыптыр көрүүчүбүз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Атыңыз ким, таанышалы? Самара. Самара, кош келдиңиз. Учурда эмне менен алектенип атасыз? Атым Самара. Самара, учурда эмне менен алек болуп жатасыз? Ушул убакта силерди көрүп жаткам. Кызыктуу эле болуп атабы? Абдан чоң рахмат силерге. Сизге чоң рахмат. Кандай сурооңуз бар, айта берсеңиз болот? Мен бул жигитке кайрылайын дегем. Сиз кайсыл жерде окугансыз же балким азыр окуп жатасызбы? Музыкальный профессиональный образованияңыз барбы? Дагы? Мен оюмча дагы кандай бир ырчы же инструменталист болобу же вокалист болобу баардыгы билим алганы керек. Себеби любой музыкант ал профессиональный болуш керек, нота тааныганды билиш керек дейм, да. Анан сиз окуйсузбу же балким сиз кийинки пландарыңызды ойлоп жатасызбы? Сурооңуз болдубу, Самара? Сизге рахмат билдирели, байланышка келип койгондугуңуз үчүн. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жолу айта кетели, бизге байланышка чыкканда бизди телефондон гана угуңуздар, сыналгыдан көрүп отурганда бир аз кечирээк угулат, ошондуктан бири-бирибизди тыңшап калып атабыз, убакыттар өтүп атат дегендей, ошондуктан телефондон гана угуп сүйлөй берсеңиздер болот. Ал эми суроолорго жооп. Жогоруда биз сөз кылганбыз, кечирээк кошулуп койгон окшойт, билим туурасында сөз кылганбыз, дагы бир жолу айтып коюңуз, эми көрүүчүбүздүн өтүнүчү боюнча. Сиз айткандай, ошол ар бир профессияны тандагандан кийин баардык жагынан төп келишкенге аракет кылат да баары. Ошо биз дагы окуп жатабыз, билимибиз бар. Андан кийин да бир ушуга эле окшош суроо берилди эле, эсимден чыгып атат. Сиз эсиңизде калдыбы? Ушул эле го. Ырчылар же вокалисттер баягы атайын билим алыш керек, ырдап чыгыш керек дегенди. Ооба, жооп берип өттүк. Ар бир ошол профессиянын ээси өзүнүн жумушуна тиешелүү билимди алыш керек. Ал сөзсүз түрдө. Түшүнүктүү болду окшойт. Ардактуу Самара, сиздин сурооңузга мына ушундай жооп болду. Бизге кечирээк кошулуп калган окшойсуз. Билим туурасында, музыкалык билим туурасында өтө кеңирээк жогоруда сөз кылдык элек. Ал эми кийинки суроо мындай болсун. Деги эле сиз баягы кандайдыр бир учурлар болуп калат эмеспи? Биз каалабаган нерселер, пландаштырылбаган нерселер, кыйынчылык учурлар болуп калат. Ошолдой учурдан кантип чыгасыз? Кыйынчылык учурдан эң биринчи эле кыйынчылык нерсе ар бир адамда болот. Анан болбой койбойт. Болгон кезде Кудайдан жардам сурайбыз эң биринчи эле. Анан ошол жакындарыбыздан, өзүбүздүн жакындарыбыздан жардам сурайбыз. Өзүбүздүн күчүбүз менен аракет кылабыз. Ошентип аракет кылса эле берекет болот. Жакшы экен. Ырчы үчүн үндөн сырткары дагы эмне маанилүү? Негизи айтып коюшат эмеспи, идеальный адам болбойт депчи. Анан ушул чыгармачылыкта ошол идеальный болгонго жакындаш керек да. Ошол көп жагынан талапка жооп берип, эмгекчил болуп, жалкоо болбой дегендей көп жагынан аракет кылыш керек. Жакшы. Анда эмесе биздин көрүүчүлөр үчүн эң сонун чыгармаңызды аткарып бериңиз, анан биз программабызды акырындап жыйынтыктай берели. Албетте. Менин эң биринчи ошол шоу-бизнеске кадам таштагандагы чыгармам эле. Жана башындагы бир апа айтты эле, мотоцикл айдаган клип барго, ошону сөнүрдөйсүңбү деп. Ошол апа айткандай велосипед тепкен клибим бар. Ырдын аты Ардагым, сөзү Оон Алтынбек Алымов. Оон Эркин Мерканов, кечиресиздер, сөзү Алтынбек Алымов. Анан аткаруучу болсо Аяр деген бир бала бар. Анда ошол Аярды ырдатып көрөлү азыр.
Сен эле клиптегидей ырдайбы же? Оролгон сүккүн нуруна таңдагы аппак жүзүң жүрөгүмдү арбады. Көрсөң көзүң тойбос болуп суктанып, көңүлүм бир өзүңдү тандады. Hey, чырайыңа багындым, махабатка малындым, ак сүйүүмө кабылдым, ай гүлүм ардагым. Азамасыз сонун. Чоң рахмат. Болду, ардактуу телекөрүүчүлөр, аяр сиздерге жандуу үнү менен Ардагым деген чыгармасын аткарып өттү. Ал эми биз болсо убакыт гана убакыт баягы максатына жетет деп коет эмеспи? Убакыт өзүнүн максатына жетип аткан учур биздин убакыттар түгөнүп калды дегендей. Учкан куш деп. Ооба. Ал эми бул кофени биздин ушул саат аралыгында эки көрүүчүбүз чыкты, Гүлназ жана Самара деген. Кимисинин суроосу сизге жакты, ошого тапшыралы. Экөөнүн тең суроосу бирдей болду. Анда экөөнү бөлүп туруп берип койгула. Негизи бир эле Ооба, бирөөнү бериш керек. эң биринчи шашылып чалган эжеге берели. Гүлназ деген көрүүчүбүз болчу э? Ооба. Анткени ал эже мен үнүнүн угушумча жолу дагы улуу эже окшойт, андыктан ошол биринчилерден болгон эжеке. Сиздин күйөрманыңызга деп да ойлоп калдым, себеби клип жөнүндө айтып кирди го чалганда эле. Анда Гүлназ эже дейли сизди бул кофени сизге ыйгардык. Сиз чын жүрөктөн куттуктап коелу. 564685 номерин чалып, качан, каяктан, ким менен келип алып кетериңизди мына ошол номерлерден билип алсаңыздар болот. Ал эми биз болсо программабызды жыйынтыктайлы, сиздерге эң сонун эркин микрофон берели. Чоң рахмат. Чоң. Ушинтип конокко чакырып, убактыңарга бөлүп койгонуңарга. Анан жалпы телекөрүүчүлөргө, кыргыз элибизге тынччылык, ден соолук, ар бир үйгө бакыт таалай, ырыскы, кут. Анан ар бириңердин жүрөгүңөргө сүйүү, ыйман дегеле дүйнөдө эмне жакшылык болсо, ошол жакшылыктардын баары сиздерде, биздерде болуп, үйүбүздөн эч качан кетпесин. Айткан каалооңузга канатташ, тилегиңизге тилектеш бололу. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Аяр болуп өттү. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Көп нерселерди багындырыңыз. Ар дайым баягы кыргыз эстрадасындагы Аяр деген бир сөзгө татыктуу болуп жүрөрүңүз дейли, мыкты чыгармаларды аткарып жүрөрүңүз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бул саат аралыгында сиздер менен мен Айпир Адамкулова кызмат кылдым. Сиздер менен коштошпойм. Болгону эмки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар. Жакшы күндөрдө, жакшы маанайда жолугушканча амандыкта бололу.